Atım Polotov Arslanbek. Men günüge uşul жерге эртеминен чыгып турам. Дайыма. Кечеги базар күнү мына жерге өрттөр жиберишиптир. Бул жакшы эмес. Бул барып турган мындайча айтканда жапайылык. Ошон үчүн айтарым, ушул жерге эс алганы келгендер, ак сакалы барбы, көк сакалы барбы, байбичеси барбы, айымы барбы, мырзасы ушуну айтыш керек, өрттөбөгүлө деп. Бул жерде канча миңдеген азиздер жатат. Эми ушул арбактарды да сыйлап, өзүбүздү сыйлап, мына өрттөгөндү токтотсок. Мурун мына 5-6 жыл, 10 жыл мурун бул мына жайканандагы адамдар жок, өрттөшкөн эле. Ошондо айтчу элек. Бул илгеркилер каргачу эле ата-бабаларыбыз. Бирөөнү жаман көргөндө өтө катуу каргышканда көрүнгүйгүр дечү эле. Эми биз өзүбүз мына өрттөгөнүбүз бул эч кандай инсандыкка дагы, мусулманчылыкка да туура келбейт. Ата элегенде неме карасаң, мына жерге койгон, ана мынаны койгон, карачы. Эгер аны жерден койсо, ана тияка кетет эле. Мына жерде мынандай кетпейт да. Бир неме кыларга эчтекеси жок. Ким эле баягы эриккен. Кыларга эчтеси бу жерге түтөт, ана жерге анан кетип атып, баары мындай болгон жогору кеткен да. Бир кеткен, карабайсыңбы? Корукчулар дагы мындайча айтканда саналуу эле. Силердикин байкап жүрөм. Анан эми бул жерге кароолчу тиги буларды бериш керек строги. Эми биздин мындайча айтканда Орто Азияда сыйынып эле аткан, мен кичинекейизден билем бул жерге. Теги Анжиян, Ферганадан бери эл көп келет эле. Илгери. Азыр эми бир аз солгундап калды, бирок эми да кайра күч алып атат. Бул жерде как зеница ока сакташыбыз керек да. Ошон үчүн бул жерге охрана үчүн отдельно неме бериш керек, каражат. Штрафты да салыш керек, кармаш керек, анын өзүн сүрөткө тартып телевизорго алчу элге. Мындай иш кылып атат. Аны чоң эле акыл эси жетилген адамдар болот. Ошо папирос чеккендер, ошол неметкендер, өзү эчтекен ой жүгүртпөгөн адамдардын кылар иши да.